Камчыбек Ташиев УКМК төрагасы кызматынан бошотулгандан бери кеминде 28 мамлекеттик кызматкер иштен алынды же өз эрки менен отставкага кетти. Арасында камалгандары да болду. Алар кимдер? 10 күн ичиндеги эң көп кадрдык өзгөрүү Улуттук коопсуздук комитетинде болду. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, бул комитетте 15 адам кызматынан кол жууду. Ташиев иштен алынган күнү эле анын 3 орун басары иштен бошотулду. 4-чү орун басары Тимур Шабданбеков 17 февралда иштен кетти. Алардын ордуна жаңылары дайындалды. УКМКнын Бишкек шаары боюнча башчысы Элдар Жакыпбеков алгач кызматтан алынып, кийин коррупцияга шектелип 15 апрелге чейин камалды. Жакыпбековдон соң Ички иштер министрлиги анын чоролору делген Пито жана Вазелин деген лакап атка конгон УКМК кызматкерлерин Аскер прокуратурасы Чүй облусу боюнча УКМК башкармалыгынын кызматкерин кармады. Маалымат каражаттары Ички иштер министрлигинде Жакыпбековго тиешеси бар делген 3 кызматкери жумуштан кеткенин жазышты. Азырынча кармалгандар менен иштен алынгандардын пикирин билүү мүмкүн боло элек. Мындан тышкары УКМКнын башка аймактык башкармалыктарынын жетекчилери алмашты. Алардын арасында атайын кызматын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгын жетектеп келген Салмоорбек Жумабеков да бар. Кадрдык өзгөрүүлөр прокуратурага да жетип, Баймырза Маатов башкы прокурордун 1-чи орун басары кызматынан бошотулду. Кактус басылмасы транспорт прокуратурасынын башчысы Нургазы Матысаков да кызматтан алынганын, анын Камчыбек Ташиев менен тууганчылык байланышы бар экенин жазды. Өкмөттө 3 министр иштен кетти. Алар өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев жана транспорт жана коммуникациялар министри Апсатар Сыргабаев. Сыргабаев коомчулукта Ташиевдин өкүл баласы катары сыпатталып келген. Ал ортодо Камчыбек Ташиевдин жакын санаалаштарынын бири таң эртеде рейдтерде чуркап жүргөн Жеңишбек Токторбаев Ош мэри кызматынан кетип, анын ордун депутат Жанар Акаев басты. Сагынам сиздерди. Эми парламентте да өзгөрүүлөр болду. Нурманбек Тургунбек уулу алгач жогорку кеңештин төрагалыгынан кетип, бир жумадан кийин ден соолугума байланыштуу деп мандатын да тапшырды. Анда барыңыздарга рахмат. Мен төрдөн түштүм, ордума отурдум. Андан бир күн мурун Таймураз Ташиев менен өзгөндүн айланма жолун курганы айтылган мурдагы транспорт министри Нурлан Сулаймановдун уулу Элдар Сулайманов да мандатынан кол жууду. Ошондой эле президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештиги ыйгарым укуктуу өкүлү Алмазбек Абытов да кызматынан кетүүнү чечти. Баары эле кете береби десеңиздер жок. Борбордук шайлоо комиссиясы күтүүсүз жерден мурдагы чечимин артка тартып, Чуулганды номер 3 шайлоо округу боюнча парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарактуу деп тапты жана 3 депутатты бекитти. Бул чечимдин арты менен мурдагы спикер Талант Маматов 4-чү жолу жогорку кеңешке келди. Терең таазим этип, ыраазычылык айтып коюп. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. Мбанк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.